Саламатсыздарбы, эфирде элдик медиа сайтынан күнгө алынган жаңылыктар топтому. Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача мазмуну. Өлкө башчысынын аймактарга иш сапары уланууда. Бүгүн президент Баткен облусунда болду. Күйүүчү майдын баасына ортомчулар 10 сомго чейин кошуп сатып жатабы? Москвада кырсыкка учураган Чыңгыз абактан бошотулду. Белгилей кетсек, биздин чыгарылышты Facebook баракчабыздан жана YouTube канал аркылуу көрө аласыздар. Бүгүн Баткен облусунун Кадамжай районунун Өтүкчү айылында жайгашкан Факел чек ара заставасынын жаңы курулган имараты ачылды. Ачылыш аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Мамлекет башчы быйыл өз алдынча аскердик бөлүк болуп түзүлгөн кыргыз чек ара кызматы үчүн юбилейлик жыл Орусиянын чек ара күчтөрү кайтарып келген мамлекеттик чек ара өлкөлөрү Кыргызстандын юрисдикциясына өткөрүлгөнүнө туура 20 жыл толгонун белгиледи. Өлкө башчысы мамлекет чек арачылардын ишин жогору баалап, аларга татыктуу шарт түзүп берүү үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын жумшап жаткандыгын айтты. Өтүкчү чек ара заставасынын курулушу Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы стратегиялык макулдашуунун алкагында бүткөрүлгөнүн. Анда Россия тарап Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматына 125 жаңы автомобилдик техникаларды өткөрүп бергенин эске салды. Урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн абдан кубанычтуу күн, жакшы күн. Биздин чек ара кызматына дагы мындай жакшы имарат чыгып атат. Өзүңүздөр билесиздер, быйыл биздин чек ара кызматына 20 жыл толуп атат, юбилейлик жыл. Биздин чек арачылар ушул 20 жылда абдан чоң сыноодон өтүштү. Жакшы күндөр болду, оор күндөр болду. Азыркы мезгилге чейин биздин чек арачылар өзүнүн милдетин аткарышып, так аткарышып, элибизге журтка кызмат кылып мына келе жатышат. Айрыкча мен айтып кетем, биздин Россия Федерациясына, биздин союздаштарыбызга улардын мына ар кандай жардам берип атышат. Бир эле пограничтерге эмес, аскерге дагы жалпы, башка биздин эл чарбасына дагы жардамдар жакшы болуп атат. Будан нары дагы биз кызмат кылат деп ишенебиз. Сиз азыр бир эле Кыргызстан эмес, сиздер азыр Евразия экономикалык союзга кирген мамлекеттердин чек арасын мына кайтарып атасыңар. Буюрса, ушул ишти сактайсыңар, элдин ишин сактайсыңар. Ар дайым биздин чек ара жакшы коргоодо болот деп ишенебиз. Президенттин Баткендеги иш сапардагы эмне менен коштолду, алдыдагы материалда. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков аймактардагы иш сапарларын улантууда. Бүгүн Баткен облусунун бир катар жайлары, анын ичинен Кадамжай району менен Кызыл Кыя шаарынын жашоочулары менен жолугуп, бул жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында Кыргызстан боюнча кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат деп белгиледи. 2019 жылдан баштап ишкерлерди тажаткан текшерүүчү органдарга мораторий жарыялагандагы ушундан. Кичи жана орто бизнес өнүк боюнча биз кичиден ортого, ортодон чоң бизнеске өтө албайбыз. Биз кичи жана орто бизнес колдогонсок, анан кийин мамлекет туруктуу болот, жумуш орундар түзүлөт, салыктар да түшө баштайт. Ишкерликти колдоого багытталган финансылык каражаттарынын 80% Бишкек менен Чүйгө жумшалган. Ал эми ушундай эле алыскы региондордо бул тармак каралбай калган. Бул жылдан баштап элет жерине көңүл бурулат. Аны өлкө башчы өз көзөмөлүнө алат. Эгер региондордо чакан жана орто бизнес өнүксө, экономикада, жумушчу орундарда жана салык туруктуу болот. Миграция кыскарат. Каражаттар Бишкек Чүй Ош шаарына калып аткан. Регионго кеткен эмес, бул көзөмөл болгон эмес. Азыр баардыгын көзөмөлдөп, чакан жана орто бизнес кайдан чыгат? Бул чакан жана орто бизнес аймактардан чыгат. Ошолор келип иштей баштаса, эл иштей баштаса, миграция кеткен балдарыбыз келип ошону кура баштаса, каражат бере баштасак, анан кийин чакан жана орто бизнес үлүшү көбөйө баштайт. Мына быйыл 0,8 гана пайызга, 0,8 0,7ге көбөйдү быйыл. Биз 40% тегерен жүрүп атабыз. Биз 60%га чыгышыбыз керек. Ошону чыккандан кийин экономика туруктуу болот, жумуш орундары туруктуу болот, салык туруктуу болот. Ошонун негизинде биз пенсияны дагы туруктуу, айлыктарды дагы соц кызматка туруктуу бере баштайбыз. Андан сырткары экспортту колдош үчүн да өкмөт быйыл бюджетке депутаттар колдоп берди, 2 миллиард сом кирди азыр. Бунун баардыгы жана экспортко чыгып аткан мекемелерге узак мөөнөт менен, төмөн процент менен кредиттерди берүүгө багытталат. Аймактарга кетет булардын акчалары дагы. Эл менен жолугушууда сот укуктук реформасынын маңызын, коррупция менен схемалык күрөш, тышкы саясаттагы кадамдар,
коомду санариптке өткөрүү тууралуу суроолор берилип, ага Сооронбай Жээнбеков жооп берди. 1 гектар 5 сотик жерибизде суу таңкыс болгондуктан мына бир аксакал айтып кетти, бизде айыл өкмөттө суу жок, кыска. Сатып алабыз скважинадан. Анан атам 80ге кирген чал эки небереси менен эптей албай, 2 жыл экпей таштап койдук, тосалганыбыз жок тегерегине. Ушунан пайдаланып, Орозбеков айыл өкмөтүнүн жер адистери мурдагылары. Үй курууга трансформация жасабай туруп, сатып беришкен. Мына сиздин кылган жакшы мамилеңиз менен чет өлкөдөгү, мисалы үчүн Өзбекстан менен. Ал сизден кийин мына кайрылдыга деп губернатор, акимдер шу бир жума болду ачып берди, ачылат экен. Буга чейин 2017-2026 жылдарга карата ирригацияны өнүктүрүү программасы кабыл алынган болчу. Бул суу жетпеген какыр жерлерге суу алып барып, жашылдандырууну көздөйт. Ушул долбоордун аркасы менен 700 000 гектардай жаңы сугат жерлери колдонууга берилип, дагы 1000 гектар жерлер даярдалууда. Мисалы Баткен облусу боюнча 30 000 гектар жер даярдалды. Ошондой эле бул иш сапардын алкагында Бишкек-Ош-Исфана авто жолун реконструкциялоо жумуштарынын жүрүшү менен таанышты. Транспорт министри Жанат Бейшенов бул мамлекеттик маанидеги жол белгиленген мөөнөттө курулуш иштерин жыйынтыктоо үчүн иш-аракеттер көрүлүп жатканын маалымдады. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Кадамжай районунун Караван айылындагы номер 8-лицейдик алдындагы өндүрүштүк комплекске барды. Өндүрүштүк комплекстин максаты жаңы жабдыктардын жардамы менен атайын орто билим алып жаткан окуучуларды окутуу, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келген компетенттүү адистерди даярдоо. Комплексте окуучулар автоунааларды сырдоо, моторлорду ремонттоо, ширетүү, токардык иштер, электродиагностика, желимдөө, май алмаштыруу, унааларды жууп тазалоо иштери менен алектенишет. Мамлекет башчысы комплекстин ишмердүүлүгү менен таанышып, лицейдин эмгек жамааты жана окуучулары менен маектешти. Ал эмгек рыногу талап кылган адистерди даярдоо зарылдыгын белгилеп, учурда өлкө айыл чарба жана кайра иштетүү тармагындагы адистерге муктаж экендигин кошумчалады. Кыргызстандагы күйүүчү майга болгон баа көптөн бери 42-43 сомдун тегерегинде болууда. Май күйүүчү жайларга барып тиешелүү тармактын өкүлдөрү текшерип, мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасында АИ 92 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын бардык салык жана чыгымдарды кошкондо 36 сомдун айланасын гана түзүш керек экендиги аныкталган. Бирок 9 сом 10 сомго чукул айырма болуп жаткандыгын өкмөт башчысы сынга алып, бул маселе тыкыр көзөмөлгө алынып, кайрадан каралып чыгуусун айтты. Siz Zamir Marpay, siz тура эле маалымат бердиңер. Биз бул маалыматты билебиз. Азыр антимонопольный комитеттен бул ишти иштешип атабыз. Анан где-то азыр визитке даярданганда бул битум боюнча биз келишимге кол коебуз деп атабыз. Себеби баасы битумдун баасы бир $140 түшсө, ошондон кийин иштерди уланта беребиз. Азыр отурлачы битум менен солярка бензин айырмасы бар. Битумду аны неме куйбайсыңарбы? Биз сурап атабыз. 34-35 сомдон келгендер эмне үчүн 42 сомго чыгып атат деп атат мынакей Замир Марапаевич. Ошон үчүн мындай кызыксыздар керек. Алып ушул жерде иштеп аткан нефти алып келип аткан ассоциациялар менен иштеп чыныгы баасын чыгарыш керек. Эгерде болбосо салык кызматы дагы теңиздеспекчи. Карагыла, мисалы үчүн 10 сом айырма менен саткандай болсо туура эмес болуп калат. Биз жазгы дала жумуштарыбыз бар. Элибиз болсо жанагындай социалдык жактан кое турган маселелери бар. Ошон үчүн монополияга каршы күрөшүү кызматы, салык кызматы сиз баш болуп ошону көрүшүңүздөр керек. Бизге азыр маалымат берип атышат. Бияка келгенде чыгымын кошкондо, салыктарды төлөгөндө, кирешесин кошкондон кийинки баа арзан болуш керек деп атабыз. 2020 жылы Кыргызстанда эл жана турак жай фондунун каттоо башталат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда каттоо пилоттук негизде алгач быйыл 25 марттан 3 апрелге чейин Чүй районунун жана Токмок шаарынын аймагында өтөт. Ага даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык комиссия түзүлгөн. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов каттоо боюнча республикалык комиссиянын жыйынында билдирди. Ал 2020 жылы өтө турган каттоо бул жөн эле статистика эмес.
Бул өтө маанилүү мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш-чара экендигин баса белгиледи. Кубатбек Боронов буга байланыштуу өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү өтө жай иштеп жаткандыгы, жаңы көчөлөргө аталыш берүү, турак үйлөргө номерлерди берүү иштери аксап келе жаткандыгын айтты. Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Акылбек Султанов белгилегендей, кезектеги каттоонун мурдагы каттоолордон негизги айырмасы КМШ жана ЕАЭП мамлекеттик мүчөлөрүнүн улуттук каттоо программасына эмгек ишмердиги жана миграция боюнча маселелердин модельдик блогун каттоо барактарына киргизүү болуп саналат. Бишкек шаарындагы Туңгуч Кичи районунда жайгашкан номер 60-1 үйдүн жогорку кабатынын терезесинен жаш кыз кулап түштү. Ал бактыга жараша аман калып, ал ооруканага жаткырылган. Окуя бүгүн 20 февралда болгонун күбөлөр репортерго билдиришкен. Аталган даректе милиция кызматкерлери жана башка тиешелүү органдардын өкүлдөрү иштеп жатканы маалымдалды. Жалал-Абад шаарынын тургуну 9-класста окуган кызы үйдөн качып кетип жаткандыктан аны чынжырлап койгон. Турмуш басылмасы жазгандай, Жалал-Абад шаарындагы автобекетте ушул жылдын 17 февралында колу чынжырланган. Жылаң айлак жүргөн кыз атама барам деп ыйлаган абалда Нокен районуна кетчү унаага отурууга аракет кылган. Чынжырланган кыз боюнча түшкөн кабардын негизинде аны Жалал-Абадтагы милиция кызматкерлери алып кетишкен. Бул кыздын абалы боюнча ошол эле күнү мэриянын шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын өкүлдөрүнүн, мугалимдердин катышуусунда иш жүргүзүлгөн. Апасынын айтымында акыркы 2-3 айдан бери кыздын мүнөзү өзгөргөн. Кызына бир топ жолу эскерткенине карабастан, башка кыздарга кошулуп, көчөгө көп чыгып, үйдөн качып кетип жаткан. Апасы аргасыздан ошол күнү жумушуна кетип жатып, аны чынжырга байлап койгон. Кыз апасы менен бирге жашоодон баш тарткандыктан, ал 6 айга реабилитациялык борборго жайгаштырылды. Ал эми милициядан маалымдашкандай, бул окуя үй бүлөлүк зомбулук фактысы катары катталып, учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Бишкектин коомдук унааларында бир айдын ичинде 505 чөнтөк уурулук катталып, калктын чыгымы 7 миллион 320 миң сомду түзгөн. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев шаардагы маршруттук таксилердин өкүлдөрү менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтуусунда чөнтөкчүлөргө туш болгондордун ичинен 172 эркек кишилер, 310 аялдар жана 23 бойго жетелектер болгон. Бул багытта атайын чөнтөк урдулар менен күрөшө турган бөлүм ачылгандыгы маалым болду. Укук коргоочулар ошондой эле маршрутка айдоочуларына салонго видеокаттагы чорнотууну сунуштап жатат. Москвада жолдун четиндеги адамдарды кокусунан сүзүп алган Чыңгыз Анарбек уулунун эркиндикке чыккан видеосу интернетте жайылууда. Видеодо көрүнүп тургандай, Чыңгызды туугандары, жакындары көз жаш менен тосуп алышкан. Абактан бошоп чыккандыгына кубанган Чыңгыз жакындары менен бекем кучакташып, өзү да жашып кеткен. Видеону социалдык тармактагы баракчасына Замандаш коомдук фондусунун төрагасы Жеңишбек Молдокматов жүктөдү. Ал эми бул видеону көргөн интернет колдонуучулар Чыңгыз Анарбек уулуна мындан ары бөөдө кырсыктан алыс болсун деген тилектерин билдиришүүдө. Эске салсак, 2018 жылдын 16 июнунда кыргызстандык таксист Чыңгыз Анарбек уулу Москванын чок ортосунда жол четиндеги 8 адамды койдуруп кетип, алар жаракат алып, бирок каза болгон эмес. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, Анарбек уулу тергөө абагына камакка алынган болчу. Москва шаарынын Тверь райондук соту Анарбек уулун 1 жыл 6 айга кара жумушка тартууну чечсе, Смоленск облустук соту аны мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча чечим чыгарган. Акыркы убакытта Ош шаарындагы Жапалак аймактык башкармалыгынын башчысы Санжар Ишмановдун ишине ичи жылбаган айылдын тургундары көбөйдү. Кызматка киришкенине 3 жылга аяк басса дагы, таза суу таңкыстыгы, жол, бала бакча маселеси карапайым калкка бир топ ыңгайсыздык жаратат. Мындан тышкары айрым айылдарды таштанды таштоочу жайы ээн эркин ташталып, аны көзөмөлгө алууга жергиликтүү элдин алы жетпей жатат. Таштандынын айынан 2 жаран көз жумуп, айрымдарынын ден соолугуна зыян келип жатканын жашоочулар белгилешет. Эми ооруп атат, ооругандар ам көп. Чөткөк болуп атат, сарык болуп атат азыркы убакта балдарда. Ошондо канча жыл болду? 3 жыл дедиңиз, э? Эми бир 3 жылдан нарагыраак болду. 3-4 жыл болду бу жерге мусор чыгылган. Муну мисал үчүн анчамча жеңил желпи мага ошон адам мусор алып келгенди кой деп койдура албайт муну. Муну ошол жактан бир шаардан милиция алып келип автомат менен койсо токтотсо билбейм. Мусор только түнүн келет, күндүзү келбейт. Түнүн алып келип төгүп кетет. Өзбекстан менен чек арада жайгашкан Боз Адыр айылынын жаштары коомдук фонд түзүп, айылдагы көйгөйлөрдү чечүүгө белсенишүүдө. Эң биринчи кезекте калктын саламаттыгы үчүн тез жардам унаасын сатып алуу зарыл дешет.
Бул үчүн жаштар акча топтоп атышат. Баткен облустук тез жардам борбору облус боюнча да мындай көйгөй бар экендигин айтышууда. Себеби 39 тез жардам унаасынын көпчүлүгү эскилиге жетип, колдонууда түйшүк жаратып келет. Жаңы унаа сатып алууга каражат жагынан мүмкүнчүлүк чектелүү экени айтылган. Бозатыр жаштары коомдук фонду жакында эле уюшулуп, элеттеги көйгөйлөрдү четинен жоюу демилгесин көтөрүшкөн. Айыл жаштары ай сайын 50 сомдон фондко акча жыйнашат. Топтолгон каражатка эң биринчи кезекте тез жардам унаасын сатып алууну чечишкен. Бул фонддун максатынын түзүлүшү шу айылдагы проблемаларды чечиш үчүн ичине өкмөткө карабай өзүбүз аракет кылып жаштар чечейик деп ушинтип фонд уюштурдук. Ал үчүн фаптарда скоройлар жок. Ошого биз өзүбүз аракет кылып, азыр ниет кылып атабыз, шу фапка бир скорый апергенге аракет кылып атабыз. Бул демилгени айыл тургундары да колдошкон. Анткени Бозадыр айылы чек арада жайгашып, район борборунан 30 чакырым алыстыкта турат. Тез жардам кызматынын жоктугунан бейтап борбордук ооруканага жеткенге чейин каза болгон учурлар да катталган. Жакында эле биздин бир жердешибиз ушул давление болуп, эме болуп, берден биздин больницага кайрылган. Биринчи жардамды кандай көрсөтүштү билбейм, бирок ошону менен районго жөнөгөндө, эми ошол машинада мээсин чайкаганбы, не болгон, ошол себептер менен ошол жердешибиз өтүп кетти. Если бизде ушул жерде бир медициналык жардам көрсөтө алганда, может ошолдон сактап калса болот эле. Аталган айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда буга чейин тез жардам кызматы болгон. Деген менен унаанын эскилиги жетип, колдонулбай тургандыктан элдин керегине жараган эмес. Анын айынан өткөн жылдан тартып бул кызмат да жоюлуп кеткен. Элдерибиз бардыгы өзүнүн машинасы менен баратчы. Төрөт болобу, түн болобу, күн болобу, же бир каттык оору болобу, бардыгы өздөрү таап, өзүнүн жанынан кетирип алып барып атат да шу мезгилге чейин. Машина бузук болгондуктан, оңдолбогондуктан ого каражат керек экен, оңдош үчүнчү көп акча керек экен. Ошон үчүн иштелбей жаткан үчүн алып кетип калды. Тез жардам тейлөөсү Бозадыр айылында гана көйгөйлүү эмес. Облустун бардык эле айылдарында абал бирдей. Облус боюнча 39 унаа болсо, көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен. Учурда дагы 14 тез жардам унаасы зарыл. Машиналардын көбү эскилиги жеткен. Былтыр Өзбекстан Республикасы 2 ДАМАЗ машинаны жардам берди. Ал Кудайга шүкүр жакшы. Анын ичинде бар оборудованиялар жок да, бизде арабыз заманбап оборудованиялар жок келет да бизге келсе. Мисалы үчүн 2 тонометр, баягыдай экстрени көрсөтө турган аппараттар жок. Аны отдельно сатып алабыз да. 14 машинага заявка бердим. Кудай кааласа, өкмөт жардам берип калса келип калар. Бозадыр айылынын жаштары өз айылындагы бул көйгөйдү аз да болсо чечүү үчүн учурда 5,5 миллион сомго жакын каражат топтошкон. Эгерде жергиликтүү бийликтен же демөөчүлөрдөн кол кабыш болуп калса, эртерээк тез жардам унаасын сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн элеттик жаштар айтышууда. Назгүл Жанибек кызы, Жөрөйөк Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүн Бишкек шаарынын башчысы Азиз Суракматовдун катышуусу менен көчө жолдордун түйүнүнүн өнүктүрүү долбоорунун 2 фазасын алкагында оңдоло турган көчөлөрдү комиссиялык кыдыруусу башталды. Мэриянын басма сөз кызматы белгилегендей, долбоордун 2 фазасын алкагында шаардагы 60 көчө оңдолот. Көкчетавский көчөсү шаардын түндүк тарабында жайгашкан. Бул көчөнү Махатма Ганди көчөсүнөн башталып, Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдолот. Бул 2 чакырымды түзөт. Ташкент көчөсүнүн Турузбеков көчөсүнөн баштап Тоголок Молдого чейинки бөлүгү оңдолот. Турузбеков аттындагы көчөсүнүн Ташкент көчөсүнөн баштап Баялиновскийге чейин бөлүгү реконструкцияланат. Ар бир участоктун узундугу 900 метрди түзөт. Ошондой эле Турузбеков көчөсү Шербаковго чейин оңдолот. Көчөлөрдү оңдоо жана куруу иштери 2019-2020 жылдарында өтөт. Жер үй алтын кенин иштетүүчүлөрдү каттуу аяктап окутуу программасынын 1-чи этабы жүргүзүлдү. 3 күн ичинде документтерин тапшырган 300дөн ашуун жарандын ичинен билимдерине жараша кесипке багытталат. Тандалып алынган жумушчулар алдыда 9 кесип боюнча атайын окутуудан өткөрүлөт. Кечээ Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев окутуу программасынын башталышына катышып, жер үй алтын кенине жумушчуларды алуу жагдайы кылдат көзөмөлгө алынарын билдирди. Жер үй алтын кен иштетүүгө укук алган Альянс алтын компаниясы бул күндөрү кенге иштей турган облус тургундарынын документтерин кабыл алып, эми окутуу программасынын 1-чи этабын жүргүзүүдө.
Бул этапта биринчи ар бири анкетада каралган суроолорго жооп берип, андан өткөнү комиссия менен пикир алышат. Мына ушундай ыкмада жумуштарды кабыл алуунун биринчи күнүндө 300дөн ашуун жарандын 120сынын ар бири комиссиянын сынынан өтүштү. Облус жетекчиси Марат Мураталиев жумуштарды кабыл алуунун биринчи күнүнө катышып, айрыкча аз камсыз, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үй бүлөлөрүндө жумушка жарамдуу жарандарды кабыл алуу башка максаттардан экендигин белгиледи. Азыр мына жерден да биз соцзащитаны да карайбыз, эртең дагы бөлөктөр кирип кетпеш үчүнчү. Анан силерде туура түшүнүү менен азыр мынерге конкурс тапшырып, эме болбой калганыңар таарынбаш керек берди. Барыңарды киргизгенге аракет кылабыз, туурабы? Азыр бул жана окута берет, бир 2-3 этап менен окутат, анан калганы бул жер үйдө мен баягы Михаил Александрович менен сүйлөшкөндө 1000ден ашык киши иштейт. Быйылкы жылы бүтөт, жылдын аягына чейин. Завод бүтсө, бир 1000ден ашык киши иштегенде көңөй барыңар эле киргизгенге аракет кылабыз. Бирок азыр этапа 3-4 окуу болот экен, 40-50 балдардан. Ошону туура түшүнүү менен азыр бир конкурс тапшырып, өткөнүңөр кирип окуй бергиле, калганыңар июнда 2-нчи этап болот, анан 3-нчи этап болот. Ошо менен завод бүткөнчө дайындана берет да, бул уже силердин эртеңки келечегиңерге жумушуңар бар да, быйылкы жылдан баштап. Мындай окутуу программасына тандоо эми алдыда май айында жана 3-нчи этабы август айларында жүргүзүлөт. Документтерин тапшырган 300дөн ашуун жумушчунун баары эле кесипкөй адистер эмес, алардын ичинен алган билимине жараша жумуш ордундуктарга сунушталууда. Ар бири менен өз ара баарлашып, тандоо үчүн компаниядан 4 киши, коомчулук өкүлдөрүнөн 2 киши комиссияда олтурушат. Альянс Алтын компаниясынын адистеринен комиссия түзүлгөн. Бул тоо кен тармагында иштей турган адистер, транспорт тармагында иштей турган адистер, геологдор, ошолор болуп туруп бүт баардык атайын комиссия түзүлүп, ошол комиссияга биз жергиликтүү бийлик органдары менен макулдашып, Талас областынын атынан, анан Талас районунун атынан коомчулуктун өкүлдөрүн кошуу боюнча сунуш киргизгенбиз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү атайын сунуш берип, 2 адамды коомчулуктун өкүлдөрү кылып бизге кошуп берди. Алар дагы комиссиянын курамында олтурат. Андан тышкары биз камераларды койдук, түз тартып атабыз азыр. Жумуштарды кабыл алууда облус жетекчиси Марат Мураталиев тарабынан облус аймагындагы аз камсыз же мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн жумушка жарактуу мүчөлөрүн кабыл алуу жагдайын белгилеп келген. Компания жетекчилиги бул сунушту кабыл алып, аз камсыз үй бүлөлөрдүн тизмесин тактап, комиссияга киргизди. Бизге Талас областынын губернатору Марат Мураталиевден атайын сунуш түшкөн. Ошол окууларга кызматка алууда могу жара мүмкүнчүлүгү чектелген аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү жарандардан көбүрөөк кызматка тартсаңар, окутууга тартсаңар деп. Биз ошол сунушту кабыл алып, биздин компания толугу менен тизме түзүүдө, ошол окууга тапшырууда, ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, ишке аябай муктаж болуп аткан үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн дагы бүгүн өзүбүздүн тизмеге киргизип, документтерин кабыл алып, экзаменден өткөрүп атабыз. Жумуштарды кабыл алууда тааныш билиш маселесине жол бербөө максатында тандоо комиссиясына облус жетекчиси тарабынан коомчулук өкүлү катары 2 киши киргизилген. Алардын пикиринде жумуштарды тандоо ачык айкын жүрүүдө. Жумушу жок жүрүү, келинчеги да үйүндө, өзү да үйүндө, 3-4 баласы барлар бар экен. Бирок колунан келген экен, ар жерде разовый жумуштарда стройкада иштегендер бар экен. Сварка кылам дейт. Эми ошондойлорду мен бирке мындай аракет кылып атам, мындай комиссияга сунуш киргизип, ушуларды карайлычы. Булар эми эртең окутабыз таныста, окутсаңар үйрөнүп кетер. Губернатордун сунушун четке калтырбайлы деп ошолго басым кылып, анан берде азыр аттестация ушу ачык айкын болуп атат. Ичинде камера турат. Ар бир бала бирден чакырып атабыз. Ар ким ошол жерде 5-6 киши комиссия суроо берип атабыз. Анан бүт прозрачно да, эч кандай мындай бир шек санай турган жагдай жок. Жер үй алтын кениндеги жумуш толук башталса, анда 1000 жумушчу иш менен камыс болот. Анын ичинен 90% жумушчу Кыргыз Республикасынын жарандары болмокчу. Учурда кен аймагында завод, фабрика куруу иштери кызуу жүрүүдө. Нурузбек Шабудамбек, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому жыйынтыкталды. Студияда мен Жылдыз Байысова болдум. Саламатта калыңыздар.